Кыргызстанда соңку мезгилде ата-энелер балдардын жайкы эс алуусун пайдалуу өткөргөнгө аракет кыла баштагандай. Бирок ар кандай жеке менчик лагерлер иштеп жатканы менен алардын саны азырынча аз. Заманбап шарты бар лагерлер жана эс алуу жайлары Кыргызстандагы балдардын басымдуу бөлүгү үчүн кыял бойдон калып келет. Андыктан Интербилим коомдук уюмунун колдоосу менен Жаш аракет демократиялык жайкы лагери өзгөчө ыкма менен уюштурулду. Бул өз учурунда жаш өспүрүмдөрдүн кыялын ишке ашырганга жардам берди. Бул үчүн көпчүлүк ыраазы. Анткени аталган лагерь өспүрүмдөр үчүн чоң жетишкендикке алып келди. Тагыраагы лагерде балдар өз укуктарын үйрөнүү менен демократиянын негиздерин билип алышты. Кызылкай шаарында биринчи жолу Жаш аракет деп аталган демократиялык жайкы лагерь уюштурулуп, 2 этап менен өттү. Лагерде Интербилим коомдук уюм менен жергиликтүү бийлик өнөктөшүп өткөзүштү. Быйыл биринчи болуп Жаш аракет жайкы демократиялык лагерь ачылды. Бул лагерге 13 жаштан 16-17 жашка чейинки окуучулар катышты. Биздин биринчи потогубуз 5-нен 10-июльгача болду. Мында биз ушул Кызылкай шаарында 4 мектепти алдык. Ушул 4 мектепти 9 мектеп, 7 мектеп, 11 мектеп, анан номер 5 мектептен алдык окуучуларды. Эми балдар демократия түшүнүктөрүн жашоо турмушунда колдонмокчу. Долбоордун максаты мектеп окуучуларына өз кесибин тандоодо, өз жолун табууда, чоң турмушта кантип өзүнө жоопкерчилик алат, мына ушуга багытталган. Кызылкай шаарынын аймагында өткөн лагердин экинчи этабына конкурстун негизинде бекер 4 орто мектептен 52 бала тартылды. Аябай жакты, биз үчүн аябай кызыктуу болду, көптөгөн досторду таптык. Жана бул лагерде мен көптөгөн сессияларды өттүк, жана көптөгөн темаларды өттүк. Демократия, толеранттуулук, стереотип, жана башка медиа сабаттуулук, интернет, фейктер жөнүндө аябай кызыктуу темаларды өттүк, оюн зооктор болду. Спорттук оюндарды ойнодук. Биз бул лагерде 3-чү потогуну болушун каалайбыз биз. Мен демократия жөнүндө үйрөндүм. Мен бул жакта көп нерсени үйрөндүм. Демократия, медиа сабаттуулук, толеранттуулук. Бул нерселер келечекте бизге абдан керектүү болот. Лагерде балдар көңүл ачуу менен биргеликте бир нече күн аралыгында балдар билим алууга жетишти. Мында окуучулар үчүн ар багыттагы эмемдер каралган. Буга кошумча ар бир күн темаларга бөлүнгөн. Мен ойлойм, биздин лагерибиз өз максатына жетти. Жаштар биринчи күнү келгенде өзгөчө уялчак болчу, жана сөзүнө айта албай тартынган жаштардан турчу биздин тобубуз. Бирок 6 күн, экинчи күндөн баштап уже биз Манас мамлекетин түзүп алгандан кийин жаштар өзүнүн жоопкерчилигин сезе баштады дагы. Ошол Манас мамлекетибизде 5 партия пайда болгондон кийин алар өзүнүн жоопкерчилигин сезип уже эмете башташты. Аябай активдүү катыша башташты. Бизде негизинен улуттар аралык ынтымакты бекемдөө жана шаардагы ар бир иш-чарага жаштардын катышуусун, жаштардын мүмкүнчүлүгүн колдонуу менен шаарыбызды, өлкөбүздү өнүктүрүү болду. Бүгүнкү балдардын ар бир катышуусу, ар бир айткан темалары боюнча окуган билимдери далилдеп турат. Ошол келечекте Кыргызстаныбыз, Кызылкай шаарыбыз өзгөчө жаштарыбыз өнүккөн жана билимдүү жаштардын болушуга тилектешпиз. Мында өспүрүмдөр ой жүгүртүүнү, өнүктүрүүнү, өзүн инсан катары түзүүнү жана жашоодо бардык теориялык билимдерди колдонууну үйрөнүштү. Ошондой эле сынга кантип жооп берүүнү, өзүнүн оюнан кайтпоону жана алдына натыйжалуу максаттарды коюуну билип алышты. Ошондой эле өзүн өзү баалоо жана өзүнө ишенүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Бул үчүн ата-энелер абдан ыраазычылыгын уюштуруучуларга билдиришти. Бул лагерь ачылышы менен биз балдарыбызды алып келип көптөгөн балдарыбыздын ийгиликке жетишкенине кубанып болуп турабыз. Анткени алар ар күнү келген сайын өздөрүнө көптөгөн маалыматтарды алышты, дос жарларды ашырышты өздөрүнө. Жана ошондой эле өздөрүнүн ушул билим берген мугалим агайларына чоң ыраазычылык билдиришти. Бул жамааттын иштерине Интербилим коомчулук жамаатына чоң ыраазычылык билдиремин. Мындан дары да бул лагерь менен чектелбестен көптөгөн балдарга ушундай лагерди уюштуруп иштерине
ийгиликтер жаратып жүрүшө берсин. Ошентип аталган лагердин жабылыш аземине ата-энелер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келип катышты. Балдар алган билимдерин сахнада айтып беришти. Жыйынтык жогорку баада бааланды. Ал эми ушундай эле иш-чара Базар Коргон районунда да уюштурулду. Жаш аракет жайкы демократия лагери аталган аймакта экинчи жолу өткөрүлүп, жогорку деңгээлде өттү. Анда мектеп окуучулары критикалык ой жүгүртүү, жарандык баалуулуктар жана активдүү жаран болуу жөнүндө үйрөнүштү. Чын айтканда, бул жерде өткөн темалардын баарын эле мурунда билген эмесмин да, ошол алар мисалы демократия, эффективдүү коммуникация, стереотип деген нерселерди мурунда түшүнгөн деле эмесмин да. Ал эми азыр бул лагерь өткөндөн кийин мага мисалы салам кандайсың дегендей эле сөздөр түшүнүктүү болуп калды. Бул лагерде команда менен иштеген жакты жана көптөгөн кызыктуу оюндар менен өтө кызыктуу болуп коштолду десем болот. Я очень рада, что приехала в этот летний лагерь «Жаш Аракет». Здесь я научилась многому, которое пригодится мне на каждом шагу в долгой жизни. Я узнала многое, например, что такое демократия, что такое тоталитаризм и многое другое. Мен буга чейин демократия эмне, стереотип эмне билчү эмес элем. Мен мындан ары аны өз жашоомдо колдоном деп ишенем. Жайкы лагердин окуу программасы окуучулардын суроо талаптарына ылайыкташтырылган. Лагерде окуучулар ар кыл темада сабаттуулук боюнча атайын окуудан өтүштү. Бул үчүн абдан ыраазы болушуп, мугалимдерине алкыш айтышты. Мындан ата-энелер да кубанычта. Билимге абдан ыраазычылык билдиребиз. Менин кызым 14 жашта, анан ушул лагерге катышкандан баштап бизге демократия эмне деген абдан мындай чоң түшүнүктөр болуп, стереотип деген эмне дегендерди, ушундай нерселердин көп нерселерди айтып берип, мындай сөз байлыгы дагы көбөйүп, өтө чоң салымын кошту ушул лагерь. Менин кызым биринчи күндө эле бул жаш аракет интимактуу лагериге келип, өзгөрдү. Харакетлары жакшы, беттеги мугалимдери Самар эжекейге рахмат. Өспүрүмдөр лидерлик жана команда менен иштөө боюнча сабактарды мультимедиа технологиялардын жардамы менен оюндар, театр сыяктуу интерактивдүү ыкмалар аркылуу да өтүштү. Сабактардын программасы кылдаттык менен иштелип чыккандыгы көрүнүп турду. Албетте бул аркылуу балдардын потенциалын ачып, туура нукка бурууга өөлгө түзөт. 48 бала келип жатат лагерге. Бул лагерде көптөгөн билимдерди алышты. Биздин өзүбүздүн план боюнча, модуль боюнча мамлекет курушубуз керек болгон. Фирдаус деген мамлекет курдук. 5 партияга бөлүндү. Улыбка, келечек, ынтымак, дружба, биримдик деген партияларыбыз болду. Бул жерде ата-энеси толук бар, жарым жетимдер, анан кийин баягы ата-энелери мигрант балдар дагы келишкен. Зирек балдар дагы бар. Алардын арасында өтө жоош, уял, чак, тартынчаак балдар дагы бар экен. Биз баягы күтүү дарагын жаздырганыбызда көпчүлүгү мен тартынам, көпчүлүк жерде сүйлөй албайм деген дагы сөздөрдү жазышкан экен. Азыр ойлойм, мен бардык команданы ушу 6 күндүн ичинде ар бирин сүйлөткөнгө аракет кылды. Күндүн ысыгына карабастан балдарыбыз бардык активдүү катышып берди. Тамак аштары 3 маал тамак ашы менен аябай жакшы тамактандырылды. Бардыгы көзөмөлгө алынды.
Интербилим эл аралык коомдук уюмдун колдоосу менен Жалал Абад шаарында да аталган лагерь уюштурулду. Бир жуманын ичинде мындагы окуучулар жашаган жеринде же мектебинде ар кандай маселелерди чечүү үчүн демилгелерди көтөрүп, аны ишке ашырууну үйрөнүштү. Балдар лагерде оюндар менен өтө кызыктуу жана пайдалуу өткөндүгүн жашырышпады. Арасында лагердин биринчи этабындагы айрым бүтүүчүлөрү да катышып, балдарды өз коомуна жардам көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк издөөгө шыктандырышты. Бул лагерь мага өтө жакты. Себеби мектепте окуган нерселерден дагы сырткары бул лагерде көптөгөн Кыргызстан жөнүндө көптөгөн нерселерди билдик. Биз Кыргызстан демократиялуу өлкө экенин окуп, бул жерден үйрөндүк. Эжекелер эч кандай каршылык көрсөтпөйт экен, туура эмес айтса да, аны оюн сыйлап, туура эмес болсо да аны туура же аны туура эмес деп түшүндүрүп кете алат экен. Жайкы демократиялык лагерь өтө кызыктуу, сонун деңгээлде өттү. Бул лагерден биз көптөгөн билбеген нерселерибизди билдик. Мага ушул 6 күн ичинде өткөн темалардын ичинен эң жакканы бул медиа сабаттуулук. Медиа сабаттуулук бул азыркы биздин кылымда аябай керектүү нерсе деп эсептейм. Себеби интернеттин, соц тармактардын өнүккөн мезгили, ошондуктан ар бир маалыматты аларда ал фейк же чыныгы информация экендигин биз талдап көрүп, анан башкаларга жөнөтүшүбүз керек. Окуучулар жайкы эс алуундун туура пайдаланганына ага мүмкүнчүлүк түзүп берген Интербилим коомдук уюмуна көпчүлүк ыраазы. Ал эми ар бир ата эне баласынын жыл мезгилиндеги эң узак өргүүсүнүн эсте калаарлык пайдалуу өтүүсүн каалайт эмеспи? Ошондуктан мындай лагерь жыл сайын өтүп турушун уюштуруучулардан суранып өтүштү. Не дейт элем, ушу күнгө кызымын ийгиликке жетишкенин сезип аттым. Күндө келип, күндө айтып барып аттым, мындайларды өтүп аттык, сабактарды өтүп аттык деп. Рахмат ушул лагерди уюштургандарга. Бул лагерь интерактивдүү ыкмалар менен өттү. Бул жерде балдар жөн эле лекциялар аркылуу эмес, лекциялардан сырткары бул темалар видео роликтер аркылуу бекемделип, бышыкталып, балдар үчүн өзгөчө кызыктуу, жакшы эмоциялар тартуулады деген ишеничтемин. Көптөгөн оюн зооктор болду жана албетте тамак ашы бар жогу өзүнчө камсыз болду. Бул долбоор алкагында өлкөнүн түштүгүнүн 7 аймагында жайкы демократиялык лагерь уюштурулду. Ага ар улуттун өкүлдөрү катышты. Жусупбек Кошматулов, Атайын чыгарылыш, ынтымак.